Бирөөгө жамандыкты жасай албаган, мен ага жакшылык жасаганмын деген адам ал жакшы адам. Ал эми жамандыкты жасоо жөнүндө ойлонгонду билбеген, күн сайын адам болсом экен деген адам адамдын айкөлү болот. Жазуучу мына ушундай адамдарды жазып, мына ушундай каармандарды, алардын тагдырын жаратыш керек. Анткени адам жарык дүйнөгө жакшылык жасасам деп келет да, анан ал ошону жаратам деп өмүр күн өткөрөт. Андай өмүр эң биринчи иретте жаратуучунун өрнөктүү өмүрү катары элде, ата журтта калат. Эскерме санат сөзгө айланат. Мындай эскерүүдө улуттун улуу сөзүндө жашап калган адам тагдыры менен, эжели эскирбеген эмгеги менен дүйнөнүн төркүбү болгон түбөлүктүүлүк менен аалам асылдык аталган улуулукту жаратат. Жазуучу деген ушундай болуш керек.